жаңы периштени түзгөндө ушу кушер эчекем мен эчекем болот да, биз айылдаш болобуз. Анан айтты эле ушу мен душманыма гана ушу топ түзгөндү каалайт элем, душманы гана каалайм десе, мен эмне кантты экен деп ойлонуп калдым да. Эми ошондон бери азыр ойлоп көрсөм, бул чыныгы аябай өтө кыйын иш да. Топту түзүп, ошону жаратып, алып чыгып, керек болсо азыр бир адам өзү да чыга албай атпайбы. Азыркы учурда эми азыр аябай конкуренция да көп өспөдүбү. Анан ошонун ичинен миңдеген, ичинен сурулуп чыгыш аябай кыйын да. Биздин учурда биз 5-6 элебиз да. Элдин баары таанычу, бизге конкуренция деле жок болчу да. Мен 1989-жылы Токтогул районунда туулгам. Атым Мунара. Менин атым Наиля. 1991-жылы Бишкек шаарында төрөлгөм. Менин атым Элнура. 1990-жылы төрөлгөм. Кара Балта шаарында. Талант кызы Элиза. 1994-жылы төрөлгөм, Нарын областында. Азыр биздин топко киргенде эми 2 эсе жакшы окушуңар керек деп айтам мектептечи. Мен кең кичинекейим 7-класс болуп атпайбы? Анан мага сурап калышат, эмне үчүн сиз мектеп окуучуларды алып калдыңыз? Мурун кыздарды, чоң кыздарды алчу элеңиз деп. Мен айтам, эми чоңураак кыздарды алсаң, татынакай кыздар сахнага билесиң, келбеттүү кыздар келсе, 1 жылга жетпей эле узап кетет да. 2 жыл мурун мен ошо ар улуттан кыздарды уюштургам. Ушундай 5 кыз эле. Ушундай чырайлуу татынакай кыздар, мына азыр Гүландам чыгып атат, ошо кыздардын тобунун ичинде Гүланда бар эле. Өзүнүн жолу менен кетти. Мындай жаш кыздар келип атса, адагы чымчык деген уясынан учат да, учуп кетти да. Ушунчалык бир эне менен апанын ичинде кандай сезим болсо ошондой бирибизди сагынышабыз да. Бул жака мен өзүм азыр Алматыда жумуш иштейм. Ошо Райхан эже мени атайын чакыртып, звонить этип, жумушума карабастан келдим. Анткени бул топ үчүн мен аябай сарсана болом. Бул топто абдан колдогум келет. Кудай буюрса алдыда чоңойсом ушул топко Кудай буюрса спонсор болсом деп ойлоп атам. Бурун сахнага чыгам десе ата-энелер каршы болчу да. Мен деле апам каршы болчу. Анан баягы окууга тапшырып 8 бүткөндөн кийин Каракол шаарына баргам. Ал убакта пржевальский болчу да. Түптүз эле музыкальныйга апарып училищага өтүп салдым өзүм эле. Негизи медучилищага же юрист болосуң деп ушундай бир ата-энем такыр каршы болчу да искусствого. Азыр керек болсо балдарын чыгарайын деп ата-энелер өздөрү жүгүрүп жүрбөйбү? Мисалы менин тобумда кыздардын баарын ата-энелерин көбүн жакшы тааныйм, доспуз, ушунчалык бир аябай жакшы байланыштабыз, бир туугандан артык. Райхан эже мен үчүн бул мен өзүмдүн апамдан кийинки эле апам десем эсептесем болот. Себептен де мисалы үчүн Райхан эже өзүнүн балдарына кандай жакшылыкты кааласа, бизге дагы баарыбызга ошондой жакшылыкты каалайт. Эч ким өзү бөлбөйт, баарыбызды бирдей тегиз көрөт. 81-жылы Периште деген топту мен Каракол шаарында училищеде окуп жүргөндө ырдагам. Периште деген топта. Андан кийин Периште деген ыр менен бул өзүнчө белгилүү болдум. Андан кийин Периште тобун түздүм. Анан Периште эми аял затын даңазалагандан кийин кой кыздар тобун түзөйүн деп кыздар болуп калды да. Ошентип ана Периште коомдук бирикмени түздүм. Канча жетим жесирлерге жардам берип, ушунча фондду иштетип жүрдүк да. Анан ушул өмүр бою ошо Периште деп мени улап келип, анан ушул биздин Периште деген ыр пайда болгондон кийин ошо кыргыз элинде Периште деген псевдоним аябай популярдуу болуп кетти. Периште тобуна Дамира Ниязбековна деген эжем бар. Эжем Райхан эже менен тааныш болуп, ырдап берген болчумун. Ошондон кийин аябай жактырып, өзүм дагы ырга шыктуу болуп, бийди жакшы көрөм. Ошентип группага келип калгам. Мен окуган жеримде ушу жарыя болгон, жазылып турду, ошол жерден карап, телефон чалып, анан ошол аркылуу барып, ошол жерден өткөм. Мен ушул 2008-жылы эле тиги кастингден өтүп кеткем, конкурстан 10 жылдыкка карата. Кастинг аркылуу өткөм. 2 жыл мурун ошо Райхан эже менен ата-энем тааныш болчу да. Анан ушундай кастинг өтүп атат дегенден келип кастинг аркылуу өткөм. Биз кичинекейден эле комуз чертип, түшүмө кирип, чочуп жүрүп эле ошентип анан кийин комузга тапшыргам, бирок эми баягы жашоо шартына жараша болуш керек. Гитарага өттүм, жаштардын баары гитара чертип анан ошондо эсимде ошо тамашага
эң биринчи жолу 88-жылы ошо гитара менен кыздардын арасында мен биринчи жолу чыккам да. Баягы дайыма Ал убакта ошондо сиз ырдайм деген оюңуз бар беле? Же жок, комуз чолом же гитара ойнойм деген ой? мен негизинен комуз чоломго деп ойлогом, бирок ырчы болуп кетерми. Ушундай бир өзүнчө бир Кудай таалам берген бир ырыс болуп калды да. Мен өзүмдү аябай бактылуу сезем, анткени ушу керек болсо мен бир эле ыр менен канча миңдеген миллиондеген кишилердин көңүлүн ачам, ошолордун жүрөгүнө кичине болсо да бакыт тартып алайм. Ошо ыр деген ырдын негизинин күчү аябай чеги жок да. Ошон үчүн мен өзүмдү ушу мугалим, кесиби мугалим болсо дагы ушу ыр жагынан эл алдына оозуна алынып, анан кинолорго деле тартылып, эми көп эле иш кылып жүрөм. Азыркы учурда деги эле ушу бизнеске да кирип кеттим. Кичинеге чагымдан баштап эле мен ырларды аябай жакшы көрүп, кичинеге чагымдан эле ырдап жүрчүм. Ошентип вокальный студияны бүткөм. Баардыгыма түз көз караштым, баары өзүң каалагандай кылдашат эмне. Ырчы болсоң ырчы бол деп. Райхан эженин бүт өмүрүндөгү бир тарыхы жатат экен да. Өзүнүн жаңырдап чыккандан баштап, кайсы ырчылар менен, кайсы чыгармачыл инсандар менен болгон, анан дагы эң башкысы, эң кызыктуусу чыгармачыл инсандарга кандай десем мамиле кургусу келген, ошонун сүрөтүн алгысы келген биздин телекөрүүчүлөр, замандаштарыбыз көп болот да. Ошолор келип Райхан эженин сүрөттөрүн алып урдап кетишип, айтпай туруп кымырып кетишип атат. Анан бир жаңы мындай ойлонуп тапкан бир жолу бар экен. Бул сүрөттөрдүн баарын альбомго коюптур да, баарын мынтип туруп жабыштырып коюптур. Чыгарганга мүмкүн эмес. Демек ушинтип отуруп сиз бир сүрөт тарыхыңызды сактап калган экенсиз да. Кичинеден бери баардык сүрөттөрдүн баардыгы бар, анан эч ким урдап кете албай калган. Анан бир жагынан мындай да, адам баласы бул турмушту ар кандай кабыл алат да. Мисалга кээ бири келип байлык, бийлик жийип кетет, бириси келип дагы анан чыгармачыл адамдар биздики акчабызга кетет, бизди баары бай деп ойлошот да. Негизинен мындай ойлоп жан дүйнөбүз бай. Биздин жан дүйнөбүз бай. Биринчиден, экинчиден биз тапкан акчабыз, майнабыздын баары ушу биздин чыгармачылыкка кетет. Анан менин апам башында, менин туугандарым, досторум көбү түшүнүшчү эмес да. Ушун эмне кереги бар сага деп. Ушунча сүрөт, ушунча сүрөт, ушунча кийим, ушунча неме деп. Анан негизинен алып көрсөм, мен бул дүйнөдөн кеткенде мына мен сүрөтүм калат, менин запистерим калат, бүтүндөй болгон канча деген видео документацияларым турат, ошонун баары кыргыз элинде калат да. Ошол мисалга мен байлык белги чыксам, эгерде адам бул дүйнөдөн кайтып атканда керек болсо бир ручканы алып кете албайт. Биз деген тарых калтырып атабыз да. Ошон үчүн айтып атпайм, бир-эки күн ырдабай калсаң ооруп каласың, машина айдап калсаң деп кыңылдап ырдап кете бересиң. Анан мен эми азыр ошо айткандай көбүнчө эле ишим бар эле, көбүнчө цех болуп атат азырчы негизинен. Анан эми чыгармачылыкка азыр 10 жылдыгыбызды даярдап атабыз буюрса. Анан айтып атпайм, мен жашоом жаңы башталды деп, эми бат-бат чакырып турсаңар. Чыгармачылыктын экинчи түрмөгү башталды десек болот да. Экинчи түрмөгү кайра баягы илгери 20 жыл мурун сахнага чыгып, биринчи студияларга келгенде ушунчалык толкунданып, съемкам болот, 2-3 күн даярданчу элем. Анан бүгүн сага аябай катуу даярданып келдим. Ушу биринчи жолу чыккандай болуп, анткени көптөн бери ушу чыкпай калдым да, ошон үчүн. Мен сагындыңызбы? Кадимкидей сагындым. Анан бир жагынан элиме дагы эле ошо 20 жылдан бери канча эмгек кылсам, эми ошонун да экесе эмгек кылам го деген бир ниет коюп атам да. Анан ошо мен жана башында айтпадымбы, адам баласы ушул төрөлгөндөн кийин, кыргыз болгондон кийин ар бир инсан ушул элүнүн турмушу жакшы болуш үчүн баарыбыз аракет кылышыбыз керек. Кайсы жагынан болбосо. Кээ бирлер мен колуман ишке келбесе эмне кыла алам? Ишим жок болсо, тигини адам деген ишим жок, анан мунум жок десе, пессимист болсо жашоо ылдый кетет. Ошон үчүн мен бүт жаштарды бүтүндөй болгон кыргыз элинде каалар элем. Ишиң жок болсо дагы ошол бир ишти баштап курсаң тоозгонго аракет кылышың керек. Анан коомуңа кичине болсо дагы баягы өзүңдүн эмгегиң кылып, коомуңа бир өзүңдүн бир аракеттериңди кылып, пайдаңды тийгизишиң керек деп ойлойм да. Анан жок дегенде көчөдө баратып адамдарга жылмайып өтсөң дагы бул да чоң иш болуш керек.
Ошон үчүн ойлойм, биз бирибизге дайыма ушундай бир жакшы маанайдагы сөздөрдү айтып, комплимент айтып турушубуз керек да. Анда ушундай жакшы сөздөрдөн кийин биз сиздин ырыңызды угуп кетели да. Ырыңызды укпай кетсек болбойт. Эми биз баарыбыз эле патриотпуз да, эми бир куплет ырдап берейин. Жана Алмаз Абдулдаевдин Кыргызым, жылдызым деген ырын көп жерден ырдап жүрөм. Өткөндө дагы ошо биздин неме болбодубу? Шайлоо компаниясы болуп, ошол жакта да ырдап келдим. Ушул тойлордо да ушул ырдап жүрөм. Ушунчалык ички дүйнөнү каңтарып, баягы кыргыздын жүзү десе болот да. Анда ушул ырды мен ЛТР арнап коеюн, сага арнап коеюн. Ала тоолор тирелишсе, ак калпактын элеси, дасторконго нанын жайып, кымыз толо кесеси, дасторконго нанын жайып, кымыз толо кесеси, ала томо таянамын, ак калпактуу кыргыз калкым, бабамына сурпактарым, кыргызым, жылдызым, кыргызым деп мактанамын, эл журтум деп жар саламын, кыргызым деп мактанамын, ЛТР деп жар саламын. Булар менин ата-энемден кийинки эң жакын адамдарым. Буларды көрбөсөм сагынам кадимкидей. Ошо периште тобу мен үчүн эң ыйык нерсе, себептен өзүм ырдайм деп жүрүп аны ушуга келгем да. Былтыр бир ырчы бир кызы болду. Өмүрүмдө биринчи жолу сахнага бийлеп чыктым. Кубан Алимов экөөбүз бийледик. Дикий танец дейт, жапайлардын бийи. Анан ошо жапай бий деп баягы жыребий ырытканда эле мага ошо түшүп калды. Эмне кылам эми Кудай ырбады. Кантип жапай болом? Эми кантип жапай болушун, эми башканы бергилечи десек болбойт, жок сизге түштү бүттү деп. Анан ушул мынау костюмду мына Кубан жапайлардын кийими ушу күндөп түндөп бир базардан ашык тиктим ушуну. Сиз өзүңүз тиктиңизби жапайлардын кийими? Жапайлардын кийим. Анан бийди аябай сонун экен. Назик тобунун жетекчиси Назик өзү бизди постановка кылып үйрөттү. Анан гран-при алдык. Мен ойлойм, бул да мага чыгармачылыгыма аябай стимул берди. Мен топту бир жылдан ашык жүрдүм. Анан ушу үй бүлөнүн себебинен Алматага кетүүгө туура келди. Алматага менин мамам өзү алып кетип калды. Ошол себеп болбосо мен бул группага ийиле абатып келгем. Райжени эрчип, Райже башка тойлорго кетип калса артынан эрчип, алып барбаса да ыйлап. Периште деп атын көтөрүш да кыйын болуш керек деп ойлойм да. Өзүнөн өзү сүрүлүп чыгып калат. Мен аларды кет деп да айтпайм. Мен ушуга чейин силер кет деп айткан эмесмин, катуу сүйлөгөн эмесмин. Эгерде тартипти бузуп, кичине туура эмес аялгадын табитине, намысына тие турган туура эмес иштерди кылса, акырын ордуну бошотуп кой, жаш кыздар, башка кыздарды алалы деп коюучумун да. Бир экөөнү айткам да, негизинен өздөрүнөн өздөрү сүрүлүп чыгып калат да. Аны ойлойм, бул ушу периште деп атты көтөрүш аябай кыйын да. Райже мен как бы мамамдай эле да. Анан действительно ыйлап жүрө берип, Райже мени урушуп да койчу. Бирок тарбияны аябай жакшы берди деп ойлойм. Вот самый такой моментте переходный дейм. Тарбияны мага берип, Райже молодец. Вот мен азыр ойлойм, азыр вот Райженин тарбиясынан мен азыр жакшы жүрөм, жакшы жумушка орноштум. Вот бир баланын энеси болуп, азыр как Райже стала. Мен эми өзүң билесиң, кичинекейимен баштап кийим тигемде айтып атпайм, апам таатынакай мынандай көйнөгү болсо барып туруп жеңин, бир жакшынакай гүлдүү жери болсо, саймасы бар жерде ошол жерде кайчы берем, кичинекеймин. Кайчы берем, ошол жерин кесип алам да, анан курчактарыма көйнөк тирчим. Жеме жегенсизби ошо? Анан көп жолу таяк жегем, сөгү жегем, ошентип жүрүп, мына апам айтты, мен сага цех ачып берем, сенин кичинекейиңен бери ушу болгон ийнең түшпөйт деп. Анан Кудайга шүгүр, азыр ушу цех иштетердин алдында 8 айдан ашугум. 9 айга чейин мен ушу күнүнө суткасына 2 саат, 3 сааттан гана уктаган күндөрүм болду. Анткени түнү менен ар бир модельди иштеп, Москва менен иштеш аябай кыйын. Анан азыр шыяларыма тамашалап калам. Шофту түз тиккиле, кыргызды кыйшык кылбай түз кылгыла. Бул намыс депчи. Намыс үчүн биздин ар бир ошо жака тигилип кеткен
кийимдерибиз кыргызды даңазалаган, бул кыргыздын колунан чыккан кийимдер деп биздин намысыбыз бийик болуш керек, ошон үчүн бизди уят кылбагыла десем эле эже дешип эле күлүшөт. Ушундай алтындай болгон кыздарым бар. Жолугушту биз капыстан жайдын кечинде махарнаган кызыл гүлүң дал эсимде ушул күнүң эстен кетпей сенин гүлүң жалгыз сени күтө берем тунук буллагым бирге айтып чечишели сүйүү сырлары Көймө кандай ашкыч таптыңыз деп ушул гитара ойнадым. Андан кийин Кадыр Түнтос кетти. Ушундан кийин эстрада аябай өрчөй баштады. Ушу 90-жылдары. Анан Байрамбек Осмонов мага Периштем деген ырын сунуш кылды. Анан мен көпчө Сөзү да болунда Майрамбек Осмоновдуку кошуп. Жок, сөзү Надырбек Алымбековичтики. Огону Майрамбек Осмоновдуку. Мен ушу аял затын жөнүндө бир ырыңды берчи. Бакш аялдын түйшүгү аябай оор. Ошол аялды даңазалаган. Анан ушу кечинде үйгө келгенде эркек кандай чарчап келсе дагы ушу аялына бир жаман сөз айтпай ушу өлө көтөргөндөй көтөрө тургандай бир ыр жазып берчи десем, ушу периштенин ыр жазып берген да. Анан ушул ырды жаздыргандан кийин мен ошол убактар айтып иштечимин. Бир айдын ичинде Кыргызстанга тарап кеткен да. Анда дагы жөн эле ПСРК менен ал аппарат менен Японияда кичинекей садиктерде ойношот экен. Ошондой аппарат менен ырдап койгомда көрсө, азыр биз эми эстрада азыр аябай өөрчүп укмуш аппараттар менен жаздырып атпайбызбы? Ошол канчалык аппаратураң оорураак болуп ушуну жазылса, элге сиңүүсү кыйыныраак болот экен да. Профессионалдарга неме болсо, эл көп чайнай албай калат экен да. Ошон үчүн жөнөкөйрөөк баягы россиялык бир ырчы агабыз айткан эле, ушул канчалык профессионал болсоң дагы ошол ырларыңдын арасында бир экөөсүн жөнөкөйрөөк кылып жаздырып киришиң керек, элге ошо татымдуу болот деген да. Ошо туура экен да. Жылдызы жаны бериткен, жыр калды бирге бөлүшкөн, журулуп тагдыры кошулган, жубайым менин периштем. Элибизде тынччылык болсун демекчимин. Ар бир үйдө бакубаттуулук болсун. Жана биз сиздер мененбиз. Ушул жылы тилди билбегенден сакта. Ушул жылы дилди сыйлабагандан сакта. Кайрымсыз туугандан, ыймансыз баладан сакта. Тескери батадан, оозу канды бөрүдөн сакта. Ушу жылы кыргыз элимди баледен сакта деп мен чын жүрөктөн ушул жылы кыргыз элиме каларым башка жылдан дагы эң бактылуу жакшы жылдардан болсун. Ушул жылы кыргыз элиме инвестициялоо кайсы жагынан болбосун ушунчалык бир береке төгүлгөн жыл болсун демекчимин.